Айтсаңыздар, инновациялык деген сөзгө эмне кирет? Азыр тактап алайлы да бул жерден. Инновациялык деген Конкретно, прям детально, вот бизде азыр где-то на рынке, в Таласе слушают, да? Ошолорго түшүнүктүү болсун да, айтып берсеңиз. Бул инновация деп өзүңүз билгендей, бул жаратмандык, баягы жаңычылдык деп айтабыз да. Биз баягы Кыргыз патент тарабынан инновациялык экосистемалардын түзүмүн мындай бир колдоп жатабыз. Анын ичинде жаңы терминдер да өзүңүздөргө белгилүү болгондой кирип атат. Бул стартап терминдери, мындан сырткары венчурдук уюмдар, деги эле ошо дүйнөлүк рыноктун артта калбаш максатында инновациялык жаратмандыкты биздин Кыргызстанда дагы ушундай бир мыйзам долбоорлорун, укуктук базаларын чыңдоо максатында киргизип жатабыз да. Андай конкреттүү суроо берейин да. Ошондо 15-биринен ачсаңыздар, инновациялык борбор. 2-пункт. Инновациялык борбордун ишин 15-бирине, просто здесь страницы не отмечены. Вот тут страны приносят таблицы, сравнительные таблицы без страниц обозначены. 15-бирине инновациялык борбор. Ошондо 2-пункт ачсаңыз, инновациялык борбордун ишинин негизги багыттары болуп төмөнкүлөр саналат. Да, анан 2 подпункт офистик жана өндүрүштүк аянтчаларды берүү боюнча кызматтарды, маалыматтык, консультациялык жана патенттик лицензиялык кызматтарды көрсөтүү. Ошондо эгер бир жаран офистерди арендага берип жатат да, анан ошонун айырмасы эмнеге? Инновациялык мындай багыттарда арендага берип атат, анан жөнөкөй арендага помещенияны берип атат деген айырмасы эмнеде? Анткени экөөндө тең салык төлөнүш керек да. Абияктан салыктан бошотобуз биз кийин. Мисалы да. Сиз азыр мамлекеттик зданиялар жөнүндө айтып атасыз да, же бир жеке мамлекеттик, мен сиз мыйзамсыз алып келдиңиз да. Жок, бул мындай да, бизде баягы Абиякта сиз кайсы офистер жөнүндө айтып атасыздар? Мамлекеттикпи же жеке менчикпи? Биз бардык ошо бул инновациялык укуктарга ээ болгон бардык тараптардын. Ошондо бүгүнкү күндө эгер жеке жаран салыктан качам десе, мисалы да, мен жаман сөз, жаман майында эмес, салык төлөбөйм десе, мисалы да, ошондо биз салыктардан инновациялык борборлорду бошотолу деп мындай жакшы ниет болсо, кайсы жаатта иштеп кимдерге арендага бериш керек? Жок, азыр мындай да, анткени деген Министерство экономики жакында эле экономика министрликтен креативный индустрия боюнча мыйзамдап келишкен да. Уксаңыздар керек да. Сиздер билесиздер, именно сиздер билесиздер да. Анан күзүндө бизге салыктан бошотуу боюнча мыйзамдап келмек да. Ошого тиешелүү болуп мен да суроо берип атам да. Инновациялык борборлор жөнүндө айтсаңыздар кандай болот? Азыр биздин юристтер азыр бул боюнча жооп берсин, эгер мүмкүн болсо. Бизде ошол мыйзам боюнча ал деген творчество да, ал от слова create, ал именно инновационный болгондо, эгерде биз могуреки 2-пункту карасак, ошол жерде отурган чыгармачыл адам, то есть креатор, бир креативный идеяны алып чыгыш керек да. Мен түшүнүп жатамын. Бирок азыр бизди мисалы салык кызматынын өкүлдөрү карап отурушат интернеттен да. Алар деген мисалы жаран бир помещенияны арендага берем, же алам десе, ошондо салык кызматы келип текшерсе, жок, меники инновациялык борбор болуп, мисалы салык төлөбөйм деген учурга биз креативдүү индустрия жөнүндө да ушундай сөз болгон да. Ошондо разницасы кандай? Инновациялык борбор и любое другое ремесло, певцы, ремесленники болгондо бул кандай? В чем разница? Ошону түшүндүрүп бере аласызбы? Берки креативный закон боюнча атайын аяктап өзүнүн мыйзамы бар да, парк креативных индустрий. Ал жерге именно конкретно, если креатор ошол паркка кирсе, абияктачы? Абиякта бул башка да, бул жерде. Биякта ошол бул деген ошол обычный, изобретение менен связанный, авторские права менен, лицензия башка. Тиякта конкретно паркта отурган креатор. Ал креатор ар кайсы тармакта болот да, бул ар кандай болуш ыктымал да, IT тармагында болуш ыктымал, же бир ошол отурган адам, чыгармачыл адам инновационный башка бир продукт ойлоп чыгыш керек да. Мисалы үчүн эгерде айта кетсек, азыркы күндө буга чейин ошол Илери деген компания отурган, алар бир инновационный продукту даярдап, ошону Америкага чейин, мисалы үчүн азыр чыгышкан балдар да. 15-бирине инновациялык борборду эмнеге киргизип атасыңар анда? Түшүндүрүп бергилечи.
Саламатсыздарбы? Инновациялык борбор бул мисал катары биринчи Кыргыз патент тарабынан ачылган инновациялык биринчи Кыргыз патент тарабынан курулган инновациялык борбор жөнүндө айтып кетсек болот. Бул инновациялык борбордо компоненттери болуп, ошол инновациялык заманбап техникалар менен жабдылган конференц зал. Ал жерде ошо сиз айтып кеткен коворкинг борбору бар, жана фаблаб центрлери бар, андан сырткары балдардын лабораториясы бар. Жана биз креативдүү экономика боюнча айтып кеткенде, азыр креативдүү экономиканын бир тармагы болуп коворкингдер да кирип кетет да. Инновациялык борбордо креативдүү биздин өкүлдөр, ойлоп табуучулар жана стартаперлер да ушул жаатта иштеген биздин жарандарыбыз. Ал жерде робототехника болобу, ар түрдүү тармактар жаңы багытта IT, да, интернет. IT технология боюнча, да, IT технология боюнча. Мисалы биздин фаблабта производственный лаборатория деп коебуз. Ал жерде именно ЧПУ IT системасын колдонуу менен биздин жабдууларыбыз иштейт да. Ушул сыяктуу инновациялык борборлор биздин башка дагы мамлекет тарабынан кандайдыр бир льготалар, жеңилдиктер бирдеме берилеби? Болобу? Бул биз ошо мамлекет тарабынан ачылган инновациялык борборлор биз азырынча ошол биз жана стартап берген 8 долбоорго бекер офис бердик да. Бул аябай чоң колдоо дейбиз. Мындан сырткары биз ошо 8 стартапка ошол инновациялык борбордун негизинде калыптанган 8 стартап деп коелу. Эми жаңы жылдарга аларга Кыргыз патент тарабынан 500 000 сомдон стартап берилди. Бүгүнкү күндө эми багы илгерилеп иштеп жаткандары дагы бар. Балким баягы рынокко чыга албай жаткандары дагы бар да. Биз ошо мамлекет тарабынан инновациялык мамлекеттик борборду бекер бердик ушул күнгө чейин. Бүгүнкү күнгө чейин бердик. Мындан сырткары ошо бардык ошо мамлекетте кандай иш-чаралар болбосун, жеке тараптарда болобу, ишкер айымдарда, ишкер жигиттерде дегеле кызыктар ошол помещенияга барып өткөрөт элек ушул иш-чарабызды дегендердин баарына бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан ал ошо инновациялык борбор бекер берилип жатат да. Бул кызмат бүгүнкү күнгө чейин абсолюттуу бекер. Эми буларды просто понятийный кылдырып түшүндүрүп түшүнүктөрдү киргизип атасыздар бул мыйзам менен. Ооба. Все хорошо, рахмат.